Bismillahirrahmanirrahim. Salamым жалпы кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, жети областа дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллах ва баракатух. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым, баардыгыңыздардын жума майрамыңыздар менен куттуктайм. Жогорку элдик көзөмөл өз кызматтарын аткарып атат. Мына бүгүн Жалал Абад шаарындабыз, урматтуу бир туугандарым. 3-4 күндөн кийин Бишкекке чыгабыз. Бишкекке барып биздин бир туугандарыбыз Орозбек, Бакай бир туугандарыбыз менен чогуу иш алып барганга аракет кылып атабыз. Дагы башка бир туугандарыбыз менен Таласка, Көлгө да барганга аракет кылабыз. Бүгүнкү мен кайрылым ушу Жалал Абад шаарындагы мэрияга кайрылам да. Мен силерге өткөндө айткам, бир туугандарым, эл менен ойношпогула, эл менен тамашалашпагыла, бир жолу эле келип отуруп алдык, эми мындай болбойт депчи элдин көзү ачылды. Кылып аткан ишиңердин бир майызы жок. Мындай бир дайыны жок. Элге бир отчет бербейсиңер, мына иш кылып атабыз депчи. Мен силердин бүгүнкү ишиңерди эле айтып коеюн. Жалал Абадта болуп аткан ишиңер, Жалал Абад базар бардак. Базар эмес, жол. Машиналар өтө албайт. Аерде силер стоянка кылып алып, чөнтөңөргө салып атасыңар акчанычы. Бюджетке анча-мынча төгүп коюп атасыңар, бирок мен анан кийин төгүп коюп атасыңар, бирок анча-мынчачы. Адамды баягында соска соргузуп косуп, мындай кылыпчы. Көзүңөрдү ачкыла. Ойлоп, мындай герой болуп алып, өзүңөрчө мындай кылып, мен мэрдин өзүнө эле айтып коеюн, мен мэр. Көрүп атабыз, сага кирип, сен өзүң жалгыз өзүң кабинетиңде отурсаң да кабыл албай, адамдарым бар деп, текеберлик кылып коюп атасың бир тууганым. Андай нерседен кайткын. Сулуу кыздарды секретарша кылып алып отурасыңар. Мен ар дайым чындыкты айтам, факты менен сүйлөймүн. Анан канча стоянканын бардыгын жолду чоңойттуңар, кеңейттиңер, бирок кичинекей кылып, 2 машина сыгылып өтө турган кылып стоянка кылып койдуңар да. Не деген бул шумдук эми? Жанагы мэриянын астындагыны мурда односторонний дорога эле 2-сторонний кылып койдуңар дагы, машиналар кысылып, ошол жерде 2 жолу, 3 жолу ошол жерде 1-2 машина бири-бирин сүзүп алды. Турган машинаны жүрүп кетип аткан машина сүзүп алды, кысылып кетип. Силердин винаңар ушуларчы. Мэриянын иштебегениңерденчи. Машиналар кырылып, башына чейин стоянка кылып таштапсыңар да. Ана мынча түштү, анча түштү. Жумушту кылгыла, элдер менен тамашалаша бербөйлө бир туугандарым, көпчү. Силерге эскертүү болсун, жакында